Базарды Өзіңіз қарайсыз? таныштырыңызшы. Таныштыралım. Айтайын. Бар документтер. Көрсөтсүз. Үйдө документтер. Үйдө Өздөрүнүн документтери бар, турмуш документтери бар. Ушунча адамдын ырыскысын бере эле базаркомго эле берип коюп атат да. 49 жылга арендага берген адам болушупчу. Бар мыйзам. мыйзамсыз деп атпаймынбы? Далилдеп берем. Ошондуктан чукулда баягы кыргызча айтканда талаада калбаш үчүн базаркомдун айткан сөзүнө көнгүлө. Эчтекеден жок кыласың. Мен айтып атпаймынбы? Тагыраагы бул ушу мамлекеттик органдардын кылганы туура эмес болгон, туурабы? Ошон үчүн мунун баары берилип кеткен, чынбы? Да, туура эмес болгон ошол. Торговый центрден чыктың, алдыңда ошол кебете. Чыксаң эле. Бузасың, бузбай. Бересиң, бербей. Мен коопсуздук карайм бул жердечи. Коопсуздук карайсызбы? Коопсуздук карасаңыздар биринчи баарын тозуп туруп, андан кийин каскан. Ошондо бир сөз менен айтканда, ошол кездеги акимдин базаркомуку сүйлөшүп алып саткан. Кимешке алат бизди бөлөк өлкөдө? Бөлөк өлкөгө кет дегениңерде бул биздин ишибизди алып койсоңор. Котлованы каза тургандан биринчи бул жакты тосупмого курчуга алышыңыздар керек болчу. Андан кийин Ana meniki чоң атасынан калгандай. Мындай бир чыгар, ошондо токтойт бул нерсечи. Болгондой чыгар. мен бара жаткан жер Ош облусунун Кара Суу районундагы Кара Суу базарынын ичи. Бул тосмонун ичинде чоң курулуш болгону турат. Тереңдиги дээрлик 10-15 метрден ашат. Жакынкарда бул жерге соода борбору курулуу алдында тургандыгы баарына маалым. Бирок кандай негизде, эмненин негизинде жана дагы ушул каз катарынан тизилген имараттарды көрдүңүздөр. Булардын баардыгы соода сатыгын жүргүзгөн карапайым соодагерлер болуп эсептелинет. Алардын ар биринин колунда мамлекет берген кызыл китеби бар. Бирок бүгүнкү күндө алардын дагы жерин алдырып, ийүү коркунучу тургандыгын айтып бизге кайрылды. Мындан сырткары ушул курулуштун дагы мыйзамсыз экендигин билдиришүүдө. Бул канчалык деңгээлде чындыкка кошот, алдыңкы мүнөттөрдө көрүңүздөр. Ош облусу Кара Суу районундагы Туратали базары Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Борбордук Азиядагы эң ири базарлардын бири болуп саналат. Дээрлик 20 гектарга жакын жерди ээлейт. Базар бир мамлекеттик жана 18 чакан базарларды бириктирет. Негизгиси болуп, Туратали базары мамлекеттик ишканасы эсептелет. Мамлекеттик ишканага 6 гектар 26 сотик жер участогу жана базардын мүлктүк комплексинин бир бөлүгү бекитилген. Биз сөз кыла турган соода жайлары бул Туратали базары менен чектешкен. Г түрүндө жайгашкан. Анда чач-тарач, даркана, дүкөндөр бар. Бирок үстүздөгү жылдын январ айында сөз болуп жаткан соода жайынын арттарын казып, соода комплексин куруу максатында алгачкы курулуш иштер башталган. Буга чейин мамлекеттик мүлк фонду Кара Суу базарынан 5 гектар 22 сотик жерди өз карамагына алган жайы бар. Жалпы жонунан 12 гектар жер мамлекетке өтүшү керек деген жүйө менен сотко арыз жазылып, азыркы күндө сот иши жүрүп жатат. Ал эми бул соода түйүндөрүнүн ээлери колдорунда кызыл китеби турса дагы мамлекет жок жеринен талашып жатат деп чырылдашты. Кайсы жыл алдыңыз эле? 93-жылы стройканы өзүм кылгам. Онан 2007 жылы госакталгам. Ошол боюнча эле иштеп келгенбиз. Түшүнүктүү. Эми азыр казып салды деп атасыз да, кандай кылып казды? Ошону көрсөтсөңүз. Апай, үйүндө подвалым бар мен. Эмнеге чейин казып салды? Биринчи ограждение кылыш керек эле. Сизден уруксат сурадыбы? Эч ким сураган жок да. Мына документиңизди көрсөтүңүзчү аке. Балким документиңиз жок. Кандай документ? Мына. Жем алардын эле башы эки эмес да, мында жерден сизден уруксат сурабай туруп, госактысы бар неменин территориясын касып чыккан, туурабы? Мына госакт. Мамлекеттик акт жеке менчик. Арык тура алчы, кулап кетип ушактын бүткүчү. Опасный, да? Мына токтомдор, например, берилген айыл өкмөттө мына. Тех паспорттар. Бардык документтер бар. Айыл өкмөт биринчи рухсат берген. Анан базаркомдук. Аянты 29-08 дейт, курулуш имарат. Ушул 08 деген. Уруксат сураган жок дедиңер. Бир да барган келген жок. Эч ким. Сураган. Каттак жиберген жок.
өзү сурап көрдүңүзбү? Архитектуранын балдарынан, госрегистрдин балдарынан сурасам, билбейм, алар ушак менен иш кылып атат, биз билбейбиз деп коюшту. Ошондо канча адам жалпы жона ошо тегерете казылган? Общий. Канча адамдык бузулуп кетти? 30 адамдыкы казылган. Мына Алина кафеден баштап, оңшу жолдун четине чейин 30 адам. Бу Алина кафеден баштап, тиги жакына чейин. Азыркы күндө бул жерде өзүм иш кылам, аптекам бар. Аптекам мен бул жерди сатып алганда, мен ар бир ушу жерде 30 үй здания болсо, бул жерди көргөнүмдө проект менен берилип, анан курулган. Ал жер ар бир жер окшош 27 метр квадрат. Мен ар бир комнатага киргенде бардыгы 2 комнатадан болгондугуна байланыштуу бул жер 2 комната экен деп сатып алгам. 1 жыл болду. Нурбек Эргешев деп бул жерге жаңы жетекчи келди. Фамилиясы? Эргешев Нурбек. Жаңы жетекчи келди. Жаңы жетекчи келгенде силердин жериңердин аркасы незаконный экен деди. Биз кандайча бул жер незаконный болуп калат? Жок, прям биздин артыбыз здание 27 метр квадрат болсо 3,5 метр незаконный экен деди. Анан боптур, если что биз незаконный турсак, майли ошол жерди ал деп арканы бузуп салды дагы. Бул жер өтө жакшынакай курулган, ар бир комната мындай ак менен акталган жер болчу, мына снос деп жазылып турат, көрүп атасыңар. Бардыгын бузуп, бардагын чыгарып салды. Бул кайсы күнү болду? Декабрда раза член ортосунда болду. Мисалы, сиздин тиги снос деген сиздикиби? Ошону түнүнөн бирөө тенеке менен тосуп алган. Угуп туруңуз эми. Кызматкерлериңиздин бирөө же өзүңүз же бирөө бала бакырадан чуркап чыгып эмнеге тоголонуп жүрсө ким жооп берет, сизби? Ошондо айтам, ким жооп берет? Мамлекет жооп берет, Нурбек Эргешев жооп берет, ким жооп берет? Анын айткан жокпу, себеби биз ага ал айтты, как член ортосунда незаконный, значит бузулат. Кышында Чиледе аркасын бузуп, мен мына көрүп атасыздар, даже кирпичке неме болбой, Чиле малда кирпич деле курулбайт экен. Мына темир менен тосуп алдым. Şu күндө дагы темир менен тосулуп турат ошо жер. Кыскача качан алдыңыз бул жерди? Эмне документтериңиз бар? 2021-жылы кызыл документи бар. 97-жылы токтому бар экен. 2001-жылы госакт алынган экен. Ошол документтин кызыл китебине таянып алганмын. Канча алдыңыз? $86,000 алганбыз. Анын $35,000 ошол минип жүргөн машинабызды, жана чогулуп үй алабыз деген акчабызды, андан сырткары $50,000 кредит алганмын. Кредитке дагы неме дагы кошуп алганмын. Кредитке бул жер эле эмес, дагы башка эжемдин үйүн коюп алганмын да кредиткечи. Азыр ол кредитти бүгүнкү күндө төлөп бүтелек, мен 10 жылга алганмын. 2 жылым төлөндү. Алганыма 2 жыл болду. Азыр эми бул жер, ушул жер ашкана мага карайт. Азыр эми бул жерди азыр ремонт кылайын десем, азыр сот иштери жүрүп жаткандыгы үчүн эч кандай жер ремонт кыла албайм, же жылы иш кыла албай турабыз да, ошондо соттун чечими. Ремонт болгон жерде кардар аз болот. Ремонт болбогон жерде кардар аз болот, конечно. Андан деле мындай азыр көрүп атасыздар, заман өнүгүп, адамдар жакшы жерлерде тамактангысы келет, башка кылгысы келет. Бирок ошого ылайыкташтырып, анын үчүн көбүрөөк акча сумма керек. Аны акча сумма кетирип ремонт кылайын десең, бул жерди этең бузабыз деп коркутуп атышат. Эмне кылышты билбей турабыз да. Бул жерлерди кызгычакты биз канча өмүрүбүз кетти, канча жылаган. Муналарды эми чырайлуу кылыш үчүн өмүрүңүз базарда өтүп турат ушул жакта. Ушул жерден өтүп атат. Мен жаш деген. Эми жайланышып, мынакей деп калган мамы. Кудайга шүгүр деп калган мезгилде келип эми талашып атат. Красный книгабыз бар. Мына анан ушуну эми тартып алса болобу? Мына 1 жылдан ашык түнү эми уктап албайбыз, күнү түнү. Бардык маселебиз ушуда калды. Эч неме же нарагына чечилбеди, же берагына чечилбеди. Мына ушул жерге чейин келди. Анал жер даже мына көрдүңбү? О, наяка чейин келди. Мында карасаң уже көчүп атат мыналарчы. Мына помещенияларга дагы неме жаракка кетет мындан. Ана шипрларды бузгандан кийин мына айтсам. Мына калкалап таштандырбайбы? О, мына суу кереп мына. Бүт жарым шипрлары да сынды. Канча расходум кеткен мен. Ушинтип алып бузуп мына. Бүт өттүрдү бар жокту. Сиз ушул жакты бузуп атканда эмне кагаз көрсөттү колуңузда? Колуңуз бежеке бияка туруңуз, кулап кетесиз. Эмне кагаз көрсөттү? Ушул жакты бузуп атканда. Тигилер келипчи, мисалы бузуп аткандачы. Сиз чыгып эмне бузуп атасың дедиңиз да, туурабы? Деди. Эмне кагаз деңизде дедиңизби? Айтты, жок, закондуу түрдө бузабыз деп ошо. Кана кагазын деп сурадыңыз? Кагазын сураса көрсөтпөй койду. Ушунча адамдын ырыскысын бере эле базаркомго эле берип коюп атат да. 49 жылга арендага берген адам болушупчу. Биз кой туруңуз, эми 49 жыл деп калдыңыз да. Кандайча 49 жыл?
49 жылга бул Эргешев Фуги менен экөө макулдашып 49 жылга буга арендага берди. Эргешевго? Эргешевго берген. Апасына? Апасынын атына. Фуги берди. Фуги берген. Ооба. Канча жерде, кайсы жерде? 5 гектар 20 сотик жерди берген. Ал эми биз ал 5 гектарга кирбестен 12 гектарга кирип атабыз. 12 гектар жерге кирип атабыз. Азыр эми биз сотко берген, соттун чечими чыгып бүтө элек. Соттун чечими кандай чыгат биз азырынча биле элекпиз. Бирок биз ошол ушунча адамдын ырыскысын неге бир эле адамга берип коет? Калган адам не кылабыз? Кана жеке ишкерлерди колдогону. Достор, Red Petroleum чоң арзандатуу жарыялайт. Эми Red Petroleum'da Red Pay тиркеми аркылуу май куюп, каалаган көлөмгө жана каалаган майдын түрүнө ар бир литрине 50 тыйын арзандатуу алыңыз. Тез арзандатууну кантип алса болот? Эң оңой. Red Pay уюлдук тиркемесин жүктөп алып, штрих-кодду операторго көрсөтсөңүз, арзандатуу сиздики. Red Petroleum'da сапаттуу күйүүчү май куюп, заматта арзандатууларды жана кэшбэк алыңыз. Жакында Red Petroleum чоң акциясын баштайт. Жаңылыктарга көз салып туруңуз. Жерди коргошубуз керек. Сиз ким болуп иштейсиз? Сен өзүң базарда Ким болуп иштейсиз? Базарда Өзүңүз тааныштырыңызчы. Таныштыралым, айтып. Бар документтер. Көрсөтүңүз. Үйдө документтер. Үйдө болсо үйдөн бар үйгө суроо. Сиз мага жолугуңуз? Мен сага жолугум жокмун. Тийбеңиз. Сен өзүң айттың, катланган жака жолуп түшүп кетсе, мен коопсуздук карайм бул жердечи. Коопсуздук карайсызбы? Коопсуздук карасаңыздар биринчи баарын тозуп туруп, андан кийин каскал. Жок, тосулуп турат кандай жерде. Мына тосулбай элекен кандай. Тосулуп турат. Булар өздөрү аркасынан ачып алган эшти. Канча айттык биз буларга? Анда тосуп койбойт белеңер, тосуп. Каерде? Тосуп койбойт. Бул жер тосуңа буларды нерде мыналарды алып турайлы дегенден буларга унчукпадык биз. Чынбы? 1,5 метрге дейин адам. Айтыңыз ушуну. Бул жерде билбейм, любой эле мисалы мен законду толук билбесем дагы бул өзү бизде закондо аркадан эшиги любой магазиндики аркадан эшиги бар салынган, проектте аркадан эшик болгон. Бирок мен билишимче эч кандай немеде стройкада мындан хотя бы 3 метр таштап турабы? Булар кээ бир жерде мынакей 1 метр таштап койгон, мына жерде 1,5 метр таштап койгон. Бизде эч кандай бизге макулсуздугубуз эле стройканы баштады. Мен карап турмун. Тетигини көрдүңүзбү? Мусор төкпө деп аз кое туруңуздар. Мына мусор төкпө деп турат, туурабы? Тозулуп турат, көрдүңүзбү? Базар тегерет тине. Мон тегерет тозуп тур. Ошол сыяктуу кылып ушинтип берет, тегерет Жок, мындай, мен айтпайм, болот бул жер, мындай. Болмок турабы? Мына турат го, бузушту го, мынанычы. Мына бузушту. Мыналар ашыкча чыгып алган да мурунчу. Эмичи Сиз мага мен тетиги биринчи суроо жооп бериңизчи. Бизге окшоп сүйлөгөндөрдүн бузуп салды, сүйлөгөндөрдүн калган. Тосо болот? Анда тосуп коюп берет. Булар мыналарды ачып турайлы дегенден ачып койдук. Мына мына суусун төгүп турайлы. Жок, мен аны айтпай элемин мен сизге. Эми кое турсаңыздар. Мынакей менин суум жок. Мен 7-8 айдан бери суумду сатып алып келип иштетем. Мен ушинтип тиричилик кылып атамын азыр. Айсыл эже болгондо айтсаңыздар. Болгондо айтып мен туура мен закондон. Айсыл эже. Өзүңөр айттыңар, арканы эшикти коюп тургула дедиңер. Буларды да бузуш керек эле. Бул ким сүйлөсө, сүйлөгөн адамдын мына кысымга алып атат булар. Айсыл эже, келиңиз бияка өтүп алсаңыз. Атыңыз ким эле? Кылыч байке. Тетиги мусор төкпө деген сыяктуу кылып тосуп койсо болот беле ушуну? Болот, узатасыз, туурабы? Мисалы булар деген силер айтып атасыңар. Биз айтсак эле болбой атат, айтсак эле болбой атат. Болбойт. А бирок ошончолук муякты казып аткандан кийин баягы коопсуздук эрежелерин өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен коопсуздукта карап жүрөм деп атпайсызбы десеңиз, коопсуздук карап жүрөм деп атпайсызбы? Бирок ошо коопсуздукту алдына алып туруп, тетиги сыяктуу эле тосуп туруп, андан кийин анан бузсаңыздар болот беле? Жок. Же бузгандан кийин ошо тосуп койсо болот беле азыр? Биз өзүбүздүн. Сиз ошондо болот. Жок, биз өзүбүздүн. Эмнеге тоскон жоксуңар? Госалык боюнча өзүбүздүн жерибизди алдык биринчи. Буздук мээде. Булар чыгып алышкан маяка 5 метрденчи, 5 метрден чыккан. Анан бузуп келдик мына жерге. Бузуп келгенде буларды айттык, аркаңарды жабабыз дедик. Десек биз аркадан ход коюп берип тургула бизге. Мына жерде парк-маркет иштебей атат, кыздар иштебей калды, тирилик кылып турайлы дегенден болуптур деп коюп бердик. Эми будан бuyog'una эми азыр тос эртеге келсе. Курулуштун стандарттары боюнча, курулуштун стандарттары боюнча кайсыл бир курулуш жүрө турган болсо, котлованы казылганга чейин эле ал аймак курчоого алынып, демек мисалы могу темирлер турбай көрдүңүзбү, тосмолор. Ошондой курчоого алынып туруп, андан кийин гана котлован казуу иштери башталды. Мыйзамда ошондой. А сиздер ошол жерден азыр мага келип айтып атасыздар, тиги биякта каскаңар жок, анан эмне, биякта эмне жүрөсүңөр деп айтып атасызбы? Айтпайсызбы? Уксаңыз эми, мен уксаңыз. Укпайсызбы? Сиздер укпайсыздарбы? Сиздер
биринчи котлован каза тургандан биринчи бул жакты тосмого курчоого алышыңыздар керек болчу. Андан кийин бузасыздарбы, коесуздарбы, ал сиздердин иштер. Эгерде Кудай сактасын бирөө ушул жерден кайсыл бир ишкердин эшигинен бир бала чыгып же өздөрү чыгып жазыптай кулап кетсе, ким жооп берет? Өздөрү мойнуна алышкан коопсуздук бар жок. Биз өзүбүз кол кой берди беле? Кирбейт. Өлсө эчтеке болбойсо кол коюп берди. Кирбейт, айт канча. Мойнуна алган отпойсузбуз. Мойнуна айткан канча жолу айттык бизге. Жазбайт булар кагаз. Алып кел 2-3 жол кагаз алып келди. Кол койгула деп. Кол койбой коюшту. Ошо көрсөткөн кагазыңар барбы анда? Алып келген кагазыңар. Бар ишке берди. Жүрүңүз көрсөтүп бересизби? Менчи бул жерде бир сатып алганда мына жерде. Отуруңар. Мага караштуу. Турпайке жүрүңүз. Кагаз бамыз гана. Жок, ал кагазын көрсөт. Ошо кагазды бердирерчи. Жетсек болот. Бар дейт азыр алып чыгабыз. Бизге берди, ол жакта болот. Материалдар mesela кагаз. Мен угушумда да, бuyактын элдердин айтымында баягы базарды мамлекетке алып туруп, бирок кайра фуги жеке тараптарга 49 жылга ижарага берген дейт. Канчалык? Бул боюнча элде сөз бар экен. Бул боюнча каттуу тополоң болду го. Даже жогорку кеңешке чейин жетти, уктуңар. Баягы депутат сүйлөдү го. Мен проверкага кирдим да, немеге? Туратали базарын текшергени. Направление алып кирсем, бул Туратали базарындыкы эмес деди. Бул аял кишиге өтүп калган Карасуу эл базары болуп деди. Мага инендерин аял кишинин фамилиясын көрсөттү. Ким? Мен эстеп кала албадым. Но факт что бирөөнүн атында экен да, аял кишинин атында. Эргеш жеке тарап. Эргеш Нурбектин атында. Эч кандай мамлекетте эмес. Жок. Мамлекет, жок. Осо кылып койгон да. Осо деген жеке тарап деген сөз. Ошо жеке тарап деген сөз. Ошону көрдүм, болду. Анан мен текшергени кире албадым. Неге? Кийинки кварталга калтырды. Себеп аты өзгөрүлүп атпайбы? Туратали базары жок. Осо Карасуу эл базары болуп калды. Айтмакчы, жыл сайын мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору мамлекеттик ишканаларга инвестиция салууга каражаттарды тартып келет. Быйыл Карасуу районундагы Туратали базары мамлекеттик ишкана Карасуу соода рыногу жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда келишим болду. Инвестициянын көлөмү 1 миллиард сомду түзүп, фирма базарды 49 жылга ижарага алды. Факт-чекинг аныктагандай, Карасуу соода рыногу компаниясынын негиздөөчүсү Туратали базары мамлекеттик ишканасынын директорунун энеси болуп эсептелет. 2022 жылдын 5-сентябрында мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору боюнча Туратали базары мамлекеттик ишканасы менен Карасуу соода рыногу жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда келишимге кол коюлган.